Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Мекендештер, этияттаңыздар. Акыркы күндөрү Москвада жана Россиянын чоң шаарларында мошенниктер көбөйүп, элди алдап ар кандай мыйзамсыз кылмыштарга катышууга кириптер кылууда. Мисалга алсак, Москвада банктарды жардыруу, полиция бөлүмдөрүн, военкоматтарды өрттөө, полиция машиналарын өрттөө, иштерине көп суммадагы акча беребиз деп алдап кылмышкер кылууда. Акыркы күндөрү эле бир нече полиция машиналары өрттөлүп, банкоматтар жарылды. Капец, у нас тут страсти. Представляешь? Пацан машину, короче, поджег. Охренеть. Жесть. Фу, воняет. Сейчас прям вот если машину не потушит, она сейчас прям рванет. Ты представляешь, а если она рванет, это все пойдет вот нам в окна. Писец. Вон курсанты, смотри, тушат. Блин, жесть вообще. Трэш. Да погоди-ка, мы смотрим только эту, блядь, заход. Я понял. Ворота, сука, водитель не закрыл. Блядь. Вот. Короче, Все, записывай. да. Если точно, одному высчитали, только 11.57. Сейчас я точно все напишу. Здесь, ну, газель дежурный. И у нас есть канистра, мы ее кислород не знаем, Затушили, блядь, все эти потратили, блядь. И шланг нахуй вытащили, все это. Нормально. Он тоже не убегает, он еще на видео снимает, да? Заказ конкретно. Да. В эфир. Не, он вот там сейчас встанет и пойдет. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Приморскому краю во взаимодействии с ГУФСИН России по Приморскому краю пресечена деятельность участников преступной группы, причастных к сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Анан дагы эскерте кетсек, жаңы жылдык подаркаларды ташып, курьер болуп иштегендерге чоң суммадагы акча беребиз деп дагы баңгизаттарды ташууга себепкер кылып камалган мекендештер да бар. Бөтөн жерде абайлап белгисиз жумуштарга, мошенниктерге алданып жүрбөңүздөр. Мекендештер, маалыматты таркатып коюңуздар. Кулагыңызга күмүш сырга мекендештер. Мигранттарга карата жылдык рейдтер уланууда. Курулуш объектилери, базарлар, соода түйүндөрү,
складдар, мигранттар көп чогулган жерлерде катуу текшерүүлөр уланууда. Документтерди тактап, мыйзамдарды сактап, колдон келсе коомдук жайларда абайлап жүрүңүздөр мекендештер. Маалыматты тууган тааныштар группаларына таркатып коюңуздар. Сотрудниками управления по вопросам миграции МВД России по Тюменской области выявлено 25 правонарушений, из которых 12 иностранных граждан нарушили правила въезда и режима пребывания на территории Российской Федерации. 6 человек предоставили ложные сведения при осуществлении миграционного учета. 2 иностранца осуществляли трудовую деятельность, не имея патента. 1 иностранный гражданин нарушил правила миграционного законодательства в виде несоответствия заявленной цели въезда на территорию Российской Федерации. И еще 1 уклонился от прохождения иммиграционного контроля. В отношении 3 человек вынесены постановления об административном выдворении за пределы России. Профилактические мероприятия, направленные на установление мест незаконного нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства, их проживания и осуществления незаконной трудовой деятельности на территории Тюменской области продолжаются. Жакшы кабар туугандар. Жумуш издеген мекендештерге таркатып коюңуз. Сиздерди тигүү цехине жумушка чакырабыз. Айлык маяна 100 000 рубльдан жогору. Айлык ар жумада берилет. Жумуш официальный, трудовой договор берилет, жатакана бекер, регистрация бекер. Дареги Ивановская область, улица Фабричный проезд, дом 5. Байланыш номери 8926 551 40 40. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.